туугандар, аягына чейин көрсөңөр кызык маселе. Азыр дем салгандар канча ушинтип тарта турган болсок, тартпагыла дейт, коркуу бар. Эмне үчүн? Анткени түшүнүгү бар. Жиндилерге гана дем салдырат деген. Балким кес моллолор, сен дем салдым, сенде жин бар, жин жок деп ошо түшүнүктү берип аткандыр. Бирок мен силерге айтып кетейин. Дем салуу бардык ооруга. Аял, эркек, ички, сырткы, жараты бар, деги эле жүрөк оору, баш оору бардыгына шифа. Куранда Аллах Таалам өзү айтып атат. Эми мен силерге дагы да айтам. Дем салуу керек болсо алдын ала алуу үчүн дем салып турула. Ал үчүн силерге мен далил алып келем. Мына биздин Сенамет клиникабыздын коллективи ар дайым бир аптада ушинтип эс алып, жүрөктөрүн тынчтантып, баледен алдын алып, шифа таап, көз тиүү дегенден алдын алып, кара дуба дегенден алынуу менен дем салдырып турабыз. Мынакей коллектив дем салдыруудун учурунда. Мынакей туугандар, бул биздин Сенамет клиниканын коллективи. Жүрөктү тынчтантуу максатында, ниетинде ар бир тамгага, Куран угуу тамгасына сооп табуу деген ниет менен. Жана ушу Куран бул Аллах дестөөдүн эң биринчи алдында турат. Жана балелердин алдын алуу. Мынакей бул коллективдин далили. Жиндилерге эле эмес, ооругандарга эмес, оору электе эле, оорубай эле дем салуу болот экен, керек болсо бардык баледен алдын алат деген далилди силерге алып келип жатам. Мына ушундай туугандар, силер да пайдаланыңар.